Саламатсыздарбы футбол күйөрмандары, биз азыр Кара Балта шаарындагы Манас стадионунун жанында турабыз. Дал ушул жерде жаңы синтетикалык оюн талаасы даяр болду. Бүгүн анын ачылуу аземи орун алмакчы. Чындыгында Кара Балта шаары үчүн бул бол көрбөгөндөй жакшы жөрөлгө деп айтсак болот. Көптөгөн жаш балдар, көптөгөн спорт сүйүүчүлөрү дал ушул оюн талаасында машыкканга мүмкүнчүлүк болот. Азыр канчалык мана жакшы болгон биз бул жерде өспүрүм балдарды көрүп атабыз. Бул албетте кыргыз футболунун келечеги деп айтсак болот. Ошондуктан азыр бир аздан кийин ачылуу аземи башталат. Ага чейин биз балдардын маанайын сурап көрөлү. Жана ошондой эле албетте алардын ата-энелеринин дагы ой пикирлерин байкап көрөбүз. Азыр келип сурап көрсөк. Салам алейкум жигиттер. Салам. Атыңар ким? Азимнур. Канча жашасың? 10. Бул оюн талаасы сага жагып атабы? Ооба. Эмнеси менен жакты? Кандай экен? Ойноп көрдүңөрбү? Ары бери чуркап көрдүңөрбү? Ары бери чуркап көрөбүз, ойноп. Буга чейин каякта машыкчу элеңер азыр кандай болуп атат? Мини полода матчым ойно тренировка кылып атабыз. Келиңер жигиттер. Жакшы жер. Хорошо. Вы играли, да, тут? Да, мы играли здесь. И расскажите свои эмоции. Эмоции хорошие, позитивные. Мне все здесь нравится. Тебе сколько лет и где ты играешь там? Мне 11 лет. Я играю в 3-й школе. Рахмат, капитан. Салам алейкум. Атың ким сен? Адилхан. Канча жаштасың? 11. Сен кайсыл команданын капитанысың? Кара Балта. Кара Балтанын. Азыр ушул поле силерге жаңы салынды. Силердин ой пикириңер кандай, маанайыңар кандай болот? Жакшы. Поле эмнеси менен жакты? Чоң поле. Мягкий. Чоң мягкий поле. Да, сонун бул значит ыңгайлуу оюн талаасы экен. Эми биз ата-энелерден сурап көрөлү, келиңиздер. Бул жакта. Салам алейкум. Здравствуйте. Сиздин балаңыз футбол ойнойт, туурабы? Аты жөнүңүз ким? Бахтияр. Канча жашта, кайсыл жаш куракта ойнойт? 10 лет, за 2013 год играет. А раньше где вы тренировались, они и сейчас здесь будут, да, не тренироваться? Да, вот стадион хороший построили, теперь будут больше тренироваться на хорошем футбольном поле. Спасибо, что вот такое поле предоставляет, построили. Спасибо. Виктор Волсон. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Тахмина. Катя. А ваши дети тоже в футбол играют, да? Да. Скажите, как его зовут? Сына зовут Руслан. Мы играем в футбол уже 2 года. Нравится. Раньше где тренировались, они сейчас тренируют, да? Да, здесь будут. Раньше возле 3-й школы тренировались. Кадыркулов Даниэль, 12-й год. Вот мы в 3-й школе занимались, почти уже 3 года вот занимались, очень детям нравится. Но вот слабое место, что не выбегали они на поле, на большое. И вот теперь спасибо за поле, теперь наши дети будут заниматься здесь, будут теперь слабую свою сторону нарабатывать. Вы рады, да? И мы очень рады, да, спасибо большое. Спасибо всем. Да, урматтуу футбол күйөрмандары деп айтсак болот. Ушинтип Кара Балтада ушундай оюн талаасы ачылды. Бул албетте жалпы кыргыз футболунун өнүгүшүнө аз да болсо өзүнчө бир салым. Кыргызстандын ар бир шаарында дал ушундай оюн талаалары болушу керек. Айрыкча өспүрүмдөр үчүн бул бол көрбөгөндөй сонун деп айтсак болот. Алардын келечегине эми бул оюн талаасы Япония элчилиги жана ошондой эле Кыргыз футбол союзу Кара Балта шаарынын мэриясынын демек биргелешкен долбоору деп айтсак болот. Эң башкысы бул курулуп бүттү. Эми бүгүн ачылуу аземи болгондон кийин ачык мындан ары толук кандуу колдонууга берилет. Биз болсо саналуу көзөмөлдөрдөн кийин ачылуу аземин баштайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Биз Япония элчилигинин биздин Кооз Кара Балта шаарына
футбол таласына тапшыруу аземинде сиздерди тосуп алууга кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин иш чаранын катышуучуларын тааныштырып өтсөк, Жайыл райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Түркбаев Төрөгелди Калыбекович. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют гости, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызской республике господин Хидеки Года. Карабалта шаардык мэринин орун басары Нурмат Рыскулбекович. Спикер Карабалатинского городского кенеша Туйшиналиев Мирбек Кубанычбекович. Президент Кыргызского футбольного союза Сыдыков Медетбек Абдулканович. Для открытия приглашается заместитель мэра города Карабалта Нурмат Рыскулбекович. Прошу. Саламатсыздарбы, урматтуу Төрөгелди Калыбекович, урматтуу Хидеки Года мырза, урматтуу Медер Абдыкалыкович, урматтуу Нурдин Медетбекович, урматтуу Карабалта шаарынын тургундары. Бүгүн биздин Карабалта шаарында дагы бир кубанычтуу күн болууда. Себеби шаарыбыздын жашоочулары, айрыкча жаштары, спорт сүйүүчүлөр үчүн футбол талаасы ачылып жатат. Трибунасында 300 орун эсептелген футбол талаасын куруу долбоорун алкагында Япония элчилигинин жардамы менен кайра калыбына келтирилген футбол талаасы бүгүнкү күнү салтанаттуу азем менен Карабалта шаарынын элине тапшырылып жатат. Бул биздин шаар үчүн өтө маанилүү окуя. Биз чын жүрөктөн Күн Чыгыш өлкөсүнүн элине бул кызматташтык үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүткөрүлгөн заманбап футбол аянтчасы бүгүнкү күндүн талабына жооп берет. Бул жаш муундун спорт менен машыгуусуна түрткү болуп жана футбол аянтчасы спортко жогорку көрсөткүчтөргө, олимпиадалык бийиктиктерге жетүү үчүн трамплин болуп, көптөгөн жакшы спорттук ийгиликтерди алып келет деп терең ишенебиз. Анткени жаштарды жалпы калкты дене тарбияга жана спортко тарбиялоо, руханий жактан өстүрүү мэриянын негизги милдеттеринин бири. Бүгүнкү күндө Карабалта спорттук футбол клубу 5 жылдан бери Кыргызстандын эң жогорку деңгээлде оюн көрсөтүп келе жатканын белгилеп кетүүнү зарыл деп эсептейм. Бул долбоордун алкагында шаардын салымы жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 980 миң сомду түздү. Япония элчилиги 88 миң долларга талаа жабуулары менен жасалма газон сатып алып берди. Бул долбоорду колдогон Карабалта шаардык кеңешинин депутаттарына ыраазычылык билдирем. Япониянын элчиси Хидеки Года мырзага жана Кыргыз футбол союзунун президенти Медер Абдыкалыковичке өзгөчө ыраазычылык билдирем. Жана мындан ары да сиздер менен кызматташууга даяр экенимди билдирем. Футбол аянтчасы тургундардын сүйүктүү жайына айланып, көптөгөн кубаныч жана позитив тартуулайт деп ишенем. Жалпы элге, жаштарга жана ушул жерде тарбиялана турган келечектеги спортчуларга ар бириңерге чын ден соолук, узун өмүр жана бийиктиктерди каалап кетким келет. Дагы бир жолу бүгүнкү жакшы саамалык, жаркын кубанычтуу күнүңөр куттуу болсун.
предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Японии в Кыргызской республике господину Хидеки Гада. Distinguished Deputy Mayor of the Karabata City, distinguished Akimit of районун акими, урматтуу Карабалдаш шаардык кеңешинин төрагасы, урматтуу Карабалдаш шаарынын вице-мэри, урматтуу Кыргыз футбол союзунун президенти, урматтуу Манас спорт комплексинин директору, урматтуу жаш жеткинчек балдар. It is a great honor and pleasure for me to attend the Бүгүн мен бул жасалма футбол аянтчасында силерге берүү аземинде болуп жатканыма аябай кубанычтамын жана чоң мен үчүн сыймык болуп эсептелет. Бул жасалмалуу газондуу футбол аянтчасын орнотуу Кыргыз Республикасындагы спортту өнүктүрүүгө, анын ичинде футболду өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп ишенебиз. Бул орносуу аркылуу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү элдердин футбол адамдарынын жашоосу бай, физикалык жана психикалык ден дагы жыйдап, алардын бири-бири менен болгон катнашын кеңейтет деп эсептейбиз. Бул футбол аянтчасын ачуу бир гана футболчуларга эмес, футболду көргөндөргө, футбол куярмандарына дагы чоң майрам болуп эсептелет. Алардын арасындагы достчулук катнаштарын бекемдейт деп ишенем. Япониянын Кыргыз Республикасындагы элчилиги жана Кыргыз футболдук союзунун ортосундагы кызматташтык көп жылдан бери уланып келатат. Айтсак, 2019-жылы Япониянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2022 боло турган чемпионатка жолдомо алуу үчүн оюнун Бишкекте өткөрүп, анда Кыргыз Республикасынын футбол боюнча улуттук курама командасы менен беттешкен. Биз бул жылы 2026-жылы болгон дүйнөлүк чемпионатка жолдомо башталат. Ошол үчүн чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасына жалаң ийгиликтерди каалайм. Мен ушул ачылып жаткан, берилип жаткан жасалмалуу футбол аянтчасы эки өлкөнүн, Кыргыз Республикасы жана Япония өлкөсүнүн достугунун белгиси болот деп ишенем, символу. Thank you very much. Большое спасибо. Спасибо большое. Агыңыздар, кейинки сөз Кыргыз футболдук союзунун президенти Сыдыков Медербек Абдыкалыковичке берилет. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу элчи Хидеки Гада мырза, урматтуу жетекчилер, Кара-Балта шаарынын тургундары, Кара-Балта футбол клубунун ардагерлери, жана эмгек жамааты, жаш биздин футбол досторубуз, кадырлуу коноктор. Сегодня у нас важное и приятное событие, которое мы долго ждали с нетерпением. Открытие нового футбольного поля с современным искусственным покрытием позволит не только улучшить спортивные результаты, но и послужит решению социальных нужд. У Кыргызского футбольного союза есть свое видение и миссия. Для реализации нашего видения принято 7 миссий. И выполнение одной из них модернизация объектов футбольной инфраструктуры позволит увеличить количество проводимых соревнований, и вместе с этим также будем способствовать развитию популяризации массового и детского и юношеского футбола. Создавая условия для клубов, мы способствуем их развитию и поддержке. Учурдан пайдаланып, урматтуу элчи, Кыргыз Республикасынын Япония элчилигине, ошондой эле шаардык кеңештин төрагасы, депутаттарына, шаардык кеңештин мэри, ошондой эле эмгек жамаатына баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай оюн таласын чоң долбоорду ишке ашырып, биз менен көмөктөшүп, кол кабыш кылып, ушу бүгүнкү мына жакшы маанай тартуулап, жаш балдарга шарт түзүп берип турабыз. Кудай бурса, бул ишеничиңиздерди актап, келечекте ушул Кара-Балта шаарынан улуттук курама командага ойногон татыктуу талант жигиттерибиз ойноп, Кыргызстандын намысын коргоп, эл аралык деңгээлге чыгарат деген ишенимдемин. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ушундай чоң иш-чаралар боло берсин, Кара-Балта шаарына өркүндөй берсин. Келечекте ушул Кара-Балта шаарынан чыган жигиттер чыгып, биз сыймыктанган инсандар болсун. Рахмат.
Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Каралташ шаарынын Манас спорт комплексинин футбол талаасын кайра калыбына келтирүү жана Каралташ шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылыкка Япониянын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана Айгар укуктуу элчиси Мырза Хидеки Бодага тапшырылат. Каралташ шаарынын Манас спорт комплексинин футбол талаасын кайра калыбына келтирүү жана Каралташ шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылык кат Кыргыз футболдук союзунун президенти Сыдык Ахметер Абдыкалычке тапшырылат. Приглашаем наших почетных гостей для открытия памятной таблички. Прошу сопроводить аплодисментами бурными поприветствовать. Пожалуйста. Просим всех занять места на трибуне. Сейчас состоится футбольный матч. Урматтуу футбол көрмандары, ошентип Карабалта шаарындагы Манас стадион жанындагы оюн талаасынын расмий ачылышы болуп өттү. Жана ошондой эле биздин жаныбызда азыр Жайыл районунун акими, саламатсыз, кош келипсиз, келиңиз ушул фонго, бул жака фонго отуруп алсак. Ушул Жайыл районунда дагы бир жакшы жөрөлгө, Карабалта шаарында мисалы үчүн бир оюн талаасы, синтетикалык оюн талаасы ачылды. Негизинен мындан сиздер эмнени күтөсүздөр жана негизи эле жаш балдардын спорттогу келечектеги жетишкендиктери үчүн дагы кандай кадамдар каралат жана ушул полияны мисал кылып айтып кетсеңиздер. Туура айтып атасыз, мына эми Жайыл районунда биздин борборубуз, райондун борбору Карабалта шаары болуп эсептелет. Мына Карабалта шаары өзүнүн жергиликтүү бюджеттен биздин СК Манас клубун содержать этип келет да. Мына азыр эми биз мына искусственный поляда турабыз. Бүгүнкү күнү мына 3 жылдан бери жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарын мэриянын аракети менен ошондой эле биздин Япон элчилиги менен биргеликте ошол эле Кыргыз спорттун федерациясынын биргеликте ушул ишке ашып отурат да. Бул деген эми жалгыз эле биздин Карабалтадагы жаш муундар эмес, берде биздин Жайыл районунда андан тышкарыдагы бизде 36 калктуу конуш бар. Ошол жердеги балдарыбыз келип ушул жерде тренировка кылып биздин Кыргызстандын биринчилигинде ойноп аткан Жайыл районунун атынан Карабалта шаарынын командасы бар. Ошол командага биздин жаш мундарды тарбиялап, келечекте ушу биздин Кыргыз футболундагы өнүгүү өсүшүнө жакшы өбөлгө шарттар түзүлдү. Келечек биздин жаштарды дегенде ушу спорт клубубуздан дагы мыкты спортсмендер чыгып, биздин эле жалгыз районубуз Карабалта шаарынын намысын эмес, Кыргызстандын намысын коргогон ишкыбоз футболисттерибиз чыгат деген жакшы үмүттөбүз. Эми ушу ийгиликтерди каалайм. Ушул поля бизге, биздин өсүп аткан ошо футбол күйүүчү жаш ушу өсүп аткан балдарыбызга, ошондой эле биздин СК Манас клубубузга жакшы шарт түзүлүп калды. Терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз спортуна салым кошуп жүрөрүңүздөр. Жалпы сөздөрүнө. Мына ошентип биз азыр демек оюн талаасын байкап көрсөңүздөр, расмий ачылыштан кийинки алгачкы беттеш орун алып атат. Балдардын маанайы да өзгөчө жакшы, ушундай таза, сонун өтө жакшы сапаттагы оюн талаасында албетте ким эле ойногусу келбесин, ал жактан өздөрүнүн эң жакшы мүмкүнчүлүктөрүн албетте колдонсо болот. Урматтуу көрөрмандар, азыр Япониянын Кыргызстандагы элчиси Хидеки Года мырза биз менен чогуу турат. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн кыргыз жаштары дал ушул жерден буюрса ийгилик жаратат. Эми биздин сурообуз, ушундай долбоорлорду дагы улантасыздарбы, мындай так долбоорлор барбы же дагы сунуштарды күтөсүздөрбү? We would like to first of all express our gratitude and appreciation to you and the Japan Embassy for this project.
project. And here is one question for you. Do you planning to have some more projects in these fields? Thank you very much. And I'm very happy to be here for the opening ceremony of the Manas football stadium. And as the grassroots, the assistant from government of Japan, we provide the artificial turf to the football grant amount of about 80,000 US dollars. And my government also provide several assistants in the field of the improvement of the football and the sports facilities in the Kyrgyz Republic. And I'm not quite sure that we would have some would add to the stadium, but my government will be very much happy to continue the assistance to the Kyrgyz Republic in various fields, including the culture and the sports. Мен бүгін бұл жерде болып жатқаныма аябай қуаныштамын. Чоң рахмат сізге. Бұл футбол жасалмалы футбол аянтчасы Қырғыз Манас спорт комплексіне беріліп жатқан Япония өлкөсүнүн грант жардам берүү чарасы алкагында ишке ашырылып жатат. Буга $88,000 ашык АКШ доллары сарпталды деп айтсак болот. Бул биздин ишеничибиз бул Кыргыз Республикасындагы спорттун өнүгүшүнө, футболдун өнүгүшүнө чоң салымын кошот жана мүмкүнчүлүктөрүн спорт жаатында кеңейтет. Ооба силердин сурооңуз боюнча биз азыр так айта албайм, ушундай дал футбол аянттарын ачуу долбоорлору дагы улантылабы, бирок биз өз аракетибизди Кыргыз Республикасынын маданий жана спорт жагындагы ар кандай өнүктүрүү боюнча иш-чараларды дагы улантуу боюнча ишеничибизди билдире алабыз да. Дагы долбоорлорго ачык. Will there be any other projects? Are you open to have some more projects in, and not only this kind of project, but also the sport field projects, sport and the cultural projects here in Kyrgyzstan? Actually, now on the stage of the receiving some of the applications, and my staff is now reviewing them. So up to now, that we have not yet decided, but probably that in this year we will have some medical, educational, and other assistance in the field. Эгер жалпысынан айтканда, азыр биздин элчилик тарабынан көптөгөн проектлердин заявкалары каралып жатат. Анын ичинде билим берүү жаатында, медициналык жаатында жана көптөн башкалар. Биз алардын баарын карап жатабыз жана аларды ишке ашырууга убактысы менен жардам берүүгө аракет кылабыз. Рахмат. Карабалта футбол клубунун директору сиздердин назарыңыздарда Владимир Хорошунов. Во-первых, поздравляем с открытием такого хорошего поля. И расскажите нам, сколько возрастов тут играют, разные возрасты же дети, и в то же время сколько тренеров занимается тут? Спасибо за поздравления. Сейчас в данный момент в нашем футбольном клубе работает 12 тренеров. То есть у каждого тренера по 2 группы. То есть около 400 детей сейчас занимаются футболом. И благодаря этому искусственному полю, да, мы надеемся, что в ближайшем будущем и наши спортивные результаты, и вообще молодежь нашего города, да, будет заниматься спортом. Ну, то есть это огромный плюс для нас, что открыли этот стадион. А раньше где они занимались и сейчас, как вы чувствуете, да, разницу? Ну, конечно, у нас не было инфраструктуры, где в зимний период мы могли бы развивать детей, да. То есть футбольный сезон, он начинается не тогда, когда тепло на улице, а начинается в январе месяце. И в это время у нас никогда не было стадиона, где мы могли бы начинать подготовку к сезону. Это касается не только команд там высшей лиги, Ю-14, Ю-15, но и тех же детей, которые там с 6 лет уже занимаются футболом. В этом году все вот поменялось. Мы провели хорошую подготовку. Все наши дети занимались на этом стадионе, начиная с января месяца. И вот по сей день мы проводим здесь занятия. И благодаря этому же стадиону мы сейчас уже улучшили инфраструктуру на естественном покрытии. То есть естественное покрытие приводим в порядок. То есть в ближайшее время у нас уже будет 2 стадиона. Надеемся, и в скором времени еще один стадион откроем. Спасибо, желаем удачи. Спасибо.
Азыр биздин жаныбызда Кара Балта футбол клубунун машыктыруучусу Фархат Алымжанович турат. Сиз кайсыл жаш курактагыларды машыктырасыз? Мен 10-12 жаш балдар, өспүрүм балдарды машыктырам. Алардын азыркы буга чейинки результаттары кандай? Ошол канча демек футболчу машыгат? Результаттар жакшы, 3 группам бар. Результаттар жакшы, балдар өсүп атышат, мындайча айтканда развиваются. Буга чейин алар кайсыл жакта машыгып жүрчү эле? Азыр бул оюн талаасы даяр болуп калды. Эми бул жакта эмне өзгөрөт буга чейинки менен? Биринчиден тренировочный процесстер өзгөрүлөт биякта. Поле кенен болду эми. Мурда кысылчык аябай. Группалар көп, желающийлер көп аябай Кара Балтада. Балдар көп машыккысы келет, көп балдар аябай. Ал эми поле кенейгенден кийин тренировочный процесс өзгөрүлөт. Эң биринчи негизгиси результаттарды күтөбүз го эми. Өтө сонун, эми ийгилик каалайбыз. Дал ушул сиздин машыктырган футболчулар келечекте Кыргызстандын курама командасында, Кыргызстандын намысын коргогон оюнчулардан болсун, Европанын топ чемпионаттарына жеткен оюнчулар чыксын. Рахмат. Ошентип бул жерде азыр алгачкы ачылуудан кийинки оюн кызуу жүрүп жатат. Ошол эле учурда биздин жаныбызда Кыргыз футбол союзунун президенти Медер Абдыкалыкович, сизге биринчиден ыраазычылык билдиргим келет. Жалпы Кыргыз футбол союзуна ушундай дагы бир кадам болду деп айтсак болот. Жаш өспүрүмдөрдүн футбол ойногон мүмкүнчүлүк түзүү үчүн. Ушул эле сыяктуу дагы кандай Кыргыз футбол союзу тараптан иштер улантылат, канчасы бүттү дегендей. Бүгүн жакшы самалык иш болуп турат. Биз 30-жылга чейин стратегиялык планыбызды кабыл алганбыз, билесиң. Ошонун негизинде 7 миссия бар. Ошол миссиянын бир миссиясынын негизги багыт ушул инфраструктураларды өнүктүрүү максатында. Бул оюн талаасын биз 2019-жылы Жапон элчилигинин программасына катышып, ошол жактан утуп, анан ошол колдоо тапканбыз. Ошол жылдан бери Кудай буйрса Кара Балта шаардык кеңеши мэриясы тарабынан оюн талаасына алдыңкы катмарын жасап, трибунасын жасаш керек болчу, өздөрүнүн милдеттерин аткарып, бүгүн ачып отурабыз. Ушундай эле долбоорлорду биздин республика боюнча мисалы 32 шаарыбыз бар болсо, азыр ошол 32 шаарда баарын ишке ашырабыз. Биринчи эң негизги талап бул ошол шаарда биздин чемпионатта ойногон футбол клубтар болуш керек. Биринчи ошол клубтарга жардам беребиз. Андан кийин биздин баягы кичинекей шаарларыбыз, райондук деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги шаарларга куруп чыгайлы деп. Эмнеден бул жерде өспүрүм балдарды тарбиялап, өстүрүп, даярдык көрүш керек. 6 жаштан 16 жашка чейин билесиң, оюн талаалары көп жерде шартка ылайык келбейт. Шарты жок жерлер бар. Ошол жерлерге шарт түзүп беришибиз керек. Ошол жерден таланттарды даярдап, ошол жерден мелдештерди уюштуруп, улуттук курама командаларга өспүрүмдөрдүн арасында, жаштардын арасында, анан улуттук курама командага балдарды алып кетишибиз керек. Негизги максат ошол. Өтө жакшы. Мисалы үчүн Кара Балта клубу Кыргыз премьер лигасында ойнойт. Ошон үчүн биринчи булардын академиясына футбол союз тараптан жардам. Ушул сыяктуу биринчи Кыргыз премьер лигасында ойногон командалардын академияларын шарт түзүп берип, азыр Кара Балтага чейин өзүбүздүн күчүбүз менен Кыргыз футбол союзу тарабынан Дордой клубуна Бишкек шаарында аларга жасалма оюн талаасына алып бергенбиз. Аны төшөп, алар уже ишке берилген 2 жыл болуп калды. Абдышатандыкын ишке ашырдык. Мис стадионун жанында эски ошол чоң аянтын оңдогу түзөп берген. Жок, спорт системи мистегисин. Андан кийин азыр былтыр билесиң, декабрь айында Ош шаары менен мэриясы менен чогуу аны ишке ашырдык. 3 Алай, Дордой, Абдышатандыкы бүттү. Кара Балтаныкы бүттү. Азыр алган менен Нефчи калды. И Талант футбол клубуна быйыл 3 клубка жылдын акырына чейин максат коюп турабыз. Ал жерде ишке ашырабыз. Андан тышкары өзүнүн 2 футболдук борборубуз. Оштогу академия, Асылбек Момунов атындагы академия футболубузда и биздин Илбирс азыр жайгашкан футбол борборубузда ал жерде оюн талаарын жакшыртуу максатында иш алып барабыз. Кудай буйрса, ошондо биз толук кандуу премьер лигада ойногон командаларга жардам берип ишке ашырабыз. И кийинки этап бул Мурас Юнайтед,
Андан тышкары Ошму Алди, Эрнажан кошулган командалар бул дагы өздөрүнүн туруктуулугун көрсөтсө, алар менен чогуу да ушундай долбоорлорду ишке ашырабыз. Анан футболдук академиялар боюнча бул чоң Ош, Бишкек, Жалал шаарларында академияларда ачуу максатында иш алып барып атабыз. Калган Кара Балта, Кочкор Ата, Нарын, Талас дейбизби, Каракол дейбизби, Баткен, Кант, ошо окшогон шаарларыбызды Кызыл Каяда, например, футбол борборлорун жайгаштырган турабыз. Эмнеден ошол футбол борборлоруна балдарды чогултуп, ошол жерден ойноп, таланттарды терип алып кетишибиз керек академияларга. Терең ыраазычылык билдиребиз. Мына сиздер менен Кыргыз футбол союзунун президенти Медер Сыдыков болду. Терең ыраазычылыкты бир жолу билдирип коелу. Жана мына урматтуу көрөрмандар, дал ушундай чындыгында сонун долбоор менен келе жаткан негизи Кыргыз футбол союзунун миссияларынын негизгилеринин бири дал ушул инфраструктураны жакшыртуу деп айтсак болот. Мына ушул нерселерди демек иш жүзүнө ашыруу кандай буга чейин жүргөнүн жана мындан кийин кандай уланаарын Медер Сыдыков айтып берди. Эми албетте бул жерде мен өзүмдүн оюмду кошкум келет. Кыргызстанда таланттуу өспүрүмдөр балдар өтө көп. Алардын канчалаган таланттары ачылбай, мына ушул кайсыл бир жаш куракка жеткенде алар өздөрүнүн мына башка жумуштары менен алек болуп кеткенге, башка кесипти тандап кеткенге аргасы болуп атышат. Ошондуктан дал ушул жерде ушул сыяктуу Кыргызстандын ар бир шаарында бирден атайын ушундай оюн талаалары бар болсо, жана ал жакта инфраструктура жакшы болсо, акырындап ал демек оюнчулар өздөрүнүн талантын өнүктүрө алат эмгек менен, жана андан кийин эл аралык деңгээлге чыгат деп айтсак болот. Биздин элде өтө көп суроолор болот көрөрмандар арасында, эмне үчүн Кыргызстандан ошол Европанын топ командаларында оюнчулар жок, эмне үчүн биздин оюнчулар ушунчалык алсызбы деп. Ал үчүн албетте көпүрө керек. Бардык нерсе ушундай оюн талаасынан башталат. Бул жактан машыгып, бул жактан машыктыруучулардын жакшы тарбиясын алгандан кийин тепкич менен, эгерде өзүнүн тепкичи менен кете турган болсо, келечекте биринчиден Кыргызстандын курама командасы дүйнө чемпионатында ойносо болот, жана ошол эле учурда ошол Европанын топ чемпионаттарында, топ клубтарында келечекте биздин оюнчуларды көрөбүз. Ошонун башаты ушул, жана андыктан алгачкы кадамдар буюрса өтө жакшы. Келечек Кыргыз футболунун келечеги албетте алдыда.